Биздин Баткен согушунун ардагерлери жадады уже акыркы убакта. Ошондо согуш болгондо, өткөндө Бишкектегидей автобус койгондо жаштар качып кетпейт. Канча адамдын Баткенде ыйы калган. Подполковник Бекбалаев, начальник штаба Волжской бригады, фугаска жарылды, өтүп кетти. Мен ойлойм, биздин жаңы мэрибиз менин айткан сөзүмө угат. Келе жатышат. Ошентип мына 22 жыл болду. Менин Баткенде төрөлгөн 2000-жылы төрөлгөн уулум бар. Ошол менин досторумун, ошол жакта курбан болгон досторумдун кыздары, уулдары уже үйлөнүп, жайланып калды. Ошол өзүнүн атасынын эстелиги болбосо дагы, ошол Баткен согушунда курман болгон ардагерлерге барып, Куран окуп, өзүнүн атасын эстеп, өзүнүн көз жашын төгүп кеткиси келет. Бирок андай жер Ошто жок. Мен ойлойм, биздин жаңы мэрибиз менин айткан сөзүмө угат. Бул сөздү бул жерде мен айтпашым керек эле. Бүгүнкү негизги биздин өткөргөн иш-чарабыздын багыты башка. Жалоб заявление эмес. Бирок бул сөздөрдү айтпасак эч ким эчтеке кылбайт экен. Ошондуктан мен суранам. Мэрдин администрациясын, урматтуу Ош шаарынын депутаттар кеңешинин төрагасы суранабыз. Канча адамдын Баткенде ыйы калган, канча досторубуз өтүп кеткен. Мына примеру, Волжский бригададан начальник связи, Кара Суу районунун жараны Курбанкарадан Бейшебаев, майор Бейшебаев Улукбек, ошондо 2 кызы калган. Ага окшогондор бизде толтура. Подполковник Бекбалаев, начальник штаба Волжской бригады, молодой подполковник, фугаска жарылды, өтүп кетти. Бир чоң таштап келип туруп Бекбалаев көчөсүнүн башына 2000-жылы орнотуп эстелик ачып койду. Ошол таш ошол боюнча турат. Ишенбесеңиздер барып, шлагбаум деген поворот бар. Ошол жерди көрүңүздөр. Мына биздин уровенибиз. Ошондуктан урматтуу туугандар, критиканы туура кабыл алыңыздар. Мен күйгөнүмөн айтып атам. Бүгүнкү чаранын өткөрүлүшүнө жардам берген мэрия акчаны бөлдү. Өткөрүлүп атат. Бирок бул жетишсиз. Эгерде биздин мамлекет Кыргызстанда өсүп келе жаткан жаш муундарга жакшынакай тарбия берип, патриоттуулукка үндөсөк, тарбияласак, патриотическим духом жакшынакай жаштар өсүп келет. Ошондо согуш болгондо, өткөндө Бишкектегидей автобус койгондо жаштар качып кетпейт. Жаштар автобуска түшүп Баткенге барышат. Биздин Баткен согушунун ардагерлери жадады уже акыркы убакта. Жыл сайын азайып атабыз. Жыл сайын катарыбыз суюлуп атат. Бул болгон чындык, достор. Анан биздин ичибизди жылыта турган нерсе, азыр дагы айтып кеттим. Кыргызстандагы бүт бөлүнүп кеткен Баткен согушуна катышкан ардагерлердин уюмдарынын баарысы кошулду. Кечээки күндөн баштап бирбиз. Мына ушул жаңылыкты айтып коеюн. Мындан кийин катарыбыз суюлбасын, ден соолук каалайм. 99-2000-жылы шейит кеткен досторубуздун жаткан жери жайлуу топурактар торкко болсун. Рахмат. Баткен окуясында курман болгон жоокерлердин وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Жараткан Аллах Субхана ва Таала ушул окулган кереметтүү Кур'ан-ы Каримден пайда болгон сабаптарды жалпы өткөн момун мусулмандарга, ошолордун катарында Баткен окуясында каза болгон эл жүрөк момун мусулман бир туугандарыбыздын руктарына кадя кылдык. Аллахым жаткан жерин жайыл ахирет нават барар жерин жаннаттын максатына Алла насип эткен болсун. Аллах Субхана ва Таала артында калган үй бүлөсүнө, балачка угуздарына сабыр жамил жараткан насип эткен болсун. Шул жерде амин да алакан жайып, ошолорду эскерип турган бардыгыңыздан Алла разы болсун. Рахматке архамар рахим.